Караколдогу Ак Тилек базары мамлекетке өттү. Ал жактан ири өлчөмдө алдамчылык аракеттери аныкталгандыгын УКМК кабарлады. Түптө 456 миллион сомго жаңы мектеп куруу пландалууда. Окуу жай 750 орунга ылайыкташтырылып курулат. Балыкчы шаарында эт комбинаты ачылды. Ишкана 100 адамды иш менен камсыз кылууга жөндөмдү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда кызматыңыздарда Жанара Алмазбекова. Саламатсыздарбы? Бир катар саламаттыкты сактоо уюмдарына материалдык техникалык базасын жакшыртууга акча бөлүндү. Тийиштүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, кошумча каражат республикалык бюджеттен бөлүнөт. Талас медициналык колледжинин жылуулук системасын оңдоого 5 миллион сом, шаардык балдар клиникалык тез жардам медициналык ооруканасына 70 миллион сом каражат. Лифттерди, медициналык жабдууларды сатып алууга жана имаратты курууга жумшалат. Улуттук хирургия борборуна 33 миллион сом, медициналык жабдууларды сатып алууга, операциялык жана реанимация бөлүмүн капиталдык оңдоого бөлүнөт. Ак Тилек кооперативинин каржылык экономикалык ишмердигинде өзгөчө ири өлчөмдөгү мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Атайын кызмат тарабынан Каракол шаарындагы Ак Тилек кооперативинин жетекчилиги тарабынан финансылык экономикалык ишмердүүлүктө бир топ мыйзам бузуулар жана өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык аракеттери аныкталды. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында УКМК тарабынан Ак Тилек соода базар комплексинин жетекчилигинин кеңсесинде жана үйлөрүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, алардын мыйзамсыз аракеттерин тастыктаган документалдык материалдар табылды. Жыйынтыгында Ак Тилек кооперативинин жетекчилиги өз ыктыяры менен баасы 700 миллион сомдон ашкан Ак Тилек базарын Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына өткөрүп берди. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Түп районунда жаңы мектеп куруу пландалууда. Мамлекеттик сатып алуучулар порталындагы маалыматка ылайык, аталган курулушка тендер архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин турак жай жарандык курулуш департаментинин облустук башкармалыгы тарабынан жарыяланды. Жаңы мектеп 750 орунга ылайыкташтырылып курулмакчы. Сметалык баасы 455 миллион 828 миң 172 сомду түзөт. Сынактык арыздарды берүүнүн мөөнөтү 10 июнга чейин. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өткөн апта соңунда иш сапары менен Ысык Көл районунда болуп, Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинин акыркы коңгуроо салтанатына катышты. Андан соң мамлекет башчысы аталган шаарда жайгашкан Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунун жаңы курулган имаратынын ачылышына катышты. Бул туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы айтып берет. Чолпон Ата шаарында жайгашкан Акылман президенттик лицейинин тарыхындагы алгачкы акыркы коңгуроо салтанаты бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров президенттик лицейде өткөн Акылман билим дүйнөсүндө аттуу иш-чарага катышты. Лицейге келгенден кийин мамлекет башчысы мектеп окуучуларынын жол бойлото коюлган сүрөттөрү менен таанышып, алар жасаган кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүн көрүп, андан соң аталган лицейдин акыркы коңгуроо салтанатында сөз сүйлөдү. Өзүңүздөр билгендей, бул лицейге жалпы республика боюнча эң мыкты, эң зээндүү делген 72 окуучу тандалып алынып, жогоруда айткан улуу сапарыбызга аттанганбыз. Биздин максат балдарды эл аралык тажрыйбадан өткөн жаңы окуу программаларынын негизинде окутуу менен аты дүйнө жүзүнө белгилүү Гарвард, Оксфорд, Стэнфорд, Сорбонна сындуу окуу жайларына багыттоо болуп саналат. Бул жерде дагы бир өзгөчө баса белгилеп кетчү жагдай, лицейдин эмгек жамааты дагы өтө дыкаттык менен тандалып, башкача айтканда өлкө боюнча эң мыкты жана тажрыйбалуу мугалимдер иргелип алынганын баса белгилеп айта кетейин. Аларга окуучулардын интеллектуалдык жөндөмүн жогорулатуу менен бирге руханий адеп акылактык маданий баалуулуктарын арттыруу, ата салты жана баба наркына ылайык таалим тарбия берүү милдети жүктөлгөн. Буюрса, тажрыйбасы мол, педагогикалык чеберчилик арткан мугалимдерибиздин көмөгү менен лицейдин окуучулары мекенчилдик сезими көкүрөгүнө толгон тарбия алып,
мыкты билим базасын топтоп, дүйнөлүк окуу жайлардан орун табат деген үмүттө. Чам өнүгүп аткан технология менен илимден артта калбай, билимиңерди жаңыртып, толуктап, өстүрүп турууга аракеттенгиле. Эч качан мен билбейм, колумдан келбейт дебегиле, мен муну үйрөнөм, өздөштүрүп кетем деп ар нерсеге билгил болгула. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров президенттик лицейдин камкорчулар кеңешинин биринчи жыйынын өткөрүп, лицейдин негизги жетишкендиктери, окуу программаларынын өзгөчөлүгү тууралуу жакындан таанышып, лицейдин директору Эмиль Рыскуловдун маалыматын укту. Быйыл 72 окуучу менен баштаган элек, 72 окуучу толугу менен аяктап, эң жакшы жетишкендиктерге, көрсөткүчтөргө ээ болдук. 8 айдын ичинде, 9 айдын ичинде, 1 жылдын ичинде 10го жакын ар түрлүү олимпиадалар, проект олимпиадалар, предметтик олимпиадаларга катышып, бир топ жетишкендиктерди көргөзө алышты. Быйыл дагы 9дарга 48 баланы кабыл алып атабыз. Жалпы 2024-25 окуу жылында 192 бала менен улантмакчыбыз. Балдардын биринчи келгенде билим сапаты кичине төмөндөгүн көргөздү. Мисалы азыр мен орточо айтсам 26, 28, 30%ке чейин жетти. Мисалы ошол эле математика, дагы башка предметтерден учурда абдан чоң өзгөрүүлөр бар. Абдан ар бир чейрек сайын 40%, 50%, 60%, акыркысы 70-80%га чейин көтөрүлгөн билим сапаттары болду. Балдардын өзгөрүүсү кадимкидей мынакей сырттан, айрыкча биз эмес, сырттан келген меймандар болсун, коноктор болсун, көргөн сайын балдардын өзгөргөнүн байкаганын айтышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров иш сапарынын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарындагы Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунун жаңы имаратын ачты. Реабилитациялык борбордун жаңы имараты 100 орунга ылайыкталган. Бардык шарттарды түзүп бергенбиз, көрдүңөр мына. Дагы да түзөбүз. Мугалимдерге кичине жатаканасы туура эмес салынып калган экен, башка жатакана квартира салып берип атабыз. Үй, кадимкидей үй. 2-3 комнат кылып, үй бүлөсү менен келип, башка эч нерсеге көңүл бурбай, только балдардын окуусуна көңүл бургудай кылып шарттарды түзүп берип атабыз. Республикалык балдар санаториясы 2005 жылдан тарта Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору болуп кайра түзүлгөн. Борбор 100 орунга ылайыкташып, 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алып, жыл бою иштейт. Бул жерде кургагучуктун жугуштуу эмес формасы жана өнөкөт өпкө оорусу менен жабыркаган балдар дарыланып, реабилитациядан өтүшөт. Биздин борбордо ошо кургагучук менен ооруган балдар дарыланып, реабилитациядан өтөт. Ошо кургагучуктун жугуштуу эмес формасы менен. Балдардын баары биринчи Бишкекте улуттук фтизиатрия борборунан барып дарыланышат 2-3 ай, андан кийин бизге жиберилет. Бизден поддерживающий фаза деп коет, дальнейшее лечениясын өтүп, реабилитация өтүп, анан бизден дарыланып кетишет. Андан сырткарыда бизде бронхолегочный отделение бар, аякта ошо өнөкөт өпкө оорулары менен ооруган балдар, бронхиальный астма, частынан көп ооруган балдар келип, реабилитациядан өтүп турушат. Мамлекет башчысы борбордун ишмердүүлүгү, ал жерде түзүлгөн шарттар менен таанышып, дарылоо бөлмөлөрүн, окуу кабинеттерин, актовый залды көрүп чыкты. Ошондой эле ал борбордун жамааты менен баарлашып, алар президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдиришти. Айсель Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Андан соң өлкө башчынын иш сапары Балыкчы шаарында улантылып, этти кайра иштетүү боюнча облустагы ири ишкананын ачылышына катышты. Инвестициянын жалпы суммасы 6 миллион АКШ долларын түзөт. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны өндүрөт. Ал эми ишканада 100дөн ашык адам жумуш менен камсыз болот. Азык-түлүк коопсуздугун жүргүзүүнүн эл аралык стандарттарына ылайык курулган Дордой балыкчы эт заводу ишке кирди. Ишкана нөөмөттө 100 бодо малдын жана 1000 баш майда малдын этин иштете алат. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзөт. Балыкчы шаарында өлкөнүн өндүрүш тармагына салым кошо турган Дордой балыкчы этти кайра иштетүү заманбап комбинатынын ачылышына күбө болгону турабыз. Дордой балыкчы эт комбинатын куруу долбоору 2019 жылы эле башталган экен, бирок өзүңүздөргө белгилүү COVID-19 пандемиясынын кесепеттери бул долбоорго терс таасирин тийгизип, анын ачылышы бүгүнкү күнгө буйруптур. Биз агрардык өлкөбүз, элибиздин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенип келгенибиз менен өндүргөн продукцияларыбыз чакан, аларды кайра иштетүүчү заводдордун саны чектелүү болуп, бул тармакты класстерлик багытта өндүрүү жетишерлик колго алынбай келаткан эле. Буюрса, бул долбоор Кыргызстанда вертикалдуу интеграцияланган
эт кластерин түзүү боюнча тармактык программанын ишке ашуусунун алгачкы кадамы болуп калмакчы. Заводто союлган малдан калдык чыкпай ичеги карындарына дээре толук иштетилет. Ал эми отканада акыркы үлгүдөгү фильтр коюлуп, табиятка зыян келтирбейт. Комбинат заманбап лаборатория менен жабдылып, чыгарылган продукция эл аралык стандарттарга жооп берет. Өндүрүлгөн продукция ИАЭП, Араб жана Кытай рыноктарына экспорттолот. Балыкчыда мал киндиктүү Ысык көл, Нарын облустарына салынган эт комбинаты болуп атат. Бул жерде заманбап оборудованиялар коюлду. Бул жерде 200-300ке дейри мал союлат. Андан кийин кой эчкилерден 1000ге дейри чукун. Анан эми сезонно иштейбиз. Анча бизде сырьё дагы жетишпейт экен. Анан биз аны эмеден алалы деп атабыз. Белоруссия, Россия, Монголия менен дагы сүйлөшүп, ошол Кытайга, өзүбүздүн ички рынокко, андан кийин араб мамлекеттерине саталы деп атабыз. Ошон үчүн биз ошо Ысык көл, Нарын облусунун фермерлерине кайрылат элек. Өкмөттүн жанагындай агрокластерге 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошол жерден 6% менен кредит алып, ошо малыңарды малга кармап, ошол биздин мясокомбинат аркылуу ушул товар продукцияларыңарды сатканга мүмкүнчүлүк жаралат. Ысык көл, Нарын, Чүй облустарындагы фермерлер Дордой балыкчы эт комбинатын чийки зат менен камсыздары күтүлүүдө. Бир эсе бул облустардагы мал чарбачылыгы менен алектенген жарандарга чоң түрткү болуп, мал багуунун мааниси артат. Көп жылдардан бери мал багып эмгектенебиз. Бул жерде балыкчы шаарына дөңкө ачылып аткан Дордой балыкчы эт комбинатынын ачылышына келдик, көргөнү. Абдан жакшы болуптур, заманбап жасалыптыр. Буюрса элдин керегине жараган чоң ишкана болот деп ишенебиз. Бияка биз эми өзүбүздүн өстүргөн малдарыбызды ушака өткөзүп, этин өткөзүп, өзүбүздүн фермерчилик чарбабызга чоң пайда алып келебиз деген үмүт бар, ишеним бар. Инвестициянын жалпы суммасы 6 миллион АКШ долларын түзөт. Бул сумманын жарымын Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду каржылаган. Ал эми ишкана 100дөн ашуун адамды жумуш орду менен камсыздайт. Миргүл Жеңишова, Стадек Саманчиев, Илич Касейинов, Балыкчы шаары. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик менен Каркыра Эко шаары жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда жыл бою иштөөчү Каркыра тоо комплексин ишке ашыруу жөнүндө инвестициялык макулдашууга кол коюлду. Бул макулдашуу долбоорду ишке ашырууга көмөктөшүүнү карайт. Эс алуунун жана спорттун ар кандай түрлөрү, анын ичинде машыгуу жана эл аралык мелдештер үчүн заманбап инфраструктура түзүлөт. Учурда жолдорду жана электр чубалгаларын куруу иштери жүрүп жатат. Комплекс аймактагы биринчи ири эс алуу борбору болот. Долбоордун концепциясы кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин камтыйт. Комплекс 5000ге чейин эс алуучуларга ылайыкталган. Объекттин болжолдуу баасы 191 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүн мына ушу компанияга, группа инвесторлорго полностью соглашенияны льготалар менен кылып бердик. Бул уже быйылкы жылы уже канаттын дорогаларын коюлат, уже жылдын аягына чейин ошо. Согласно плану идет катався утвержденный. Но работы уже начаты по освоению первого этапа в этом году. Долбоордун биринчи этабы ишке кирген. Берилген мөөнөтүнөн эрте ишке киришкенбиз. Ушул жыл менен коттедждик шаарчыларды куруп бүтүүнү мерчемдеп жатабыз. Буга улайлы асма жолдорду, алардын ичинде балдар үчүн жасала турган лыжа тебүү трассалары, бейби лифтинг, тюбинг жана сноуборд парктарындагы бүткөрүү аракеттери көрүлүп жатат. Башкы максат бул комплекске келгендер биздин кооз жаратылышыбызга суктанып, эс алуусун жогорку деңгээлде өткөрүп кетүүсүнө бардык шарттарды түзүп берүү. Туристов получать хороший, как говорится, опыт в катании. Бүгүн Каракол шаарында китепкана күнү белгиленди. Кыргызстанда алгачкылардан болуп ишке кирген облустагы Түгүлбай Сыдыкбеков атындагы китепкана болгону 200 гана китеп менен түптөлүп, учурда билим булагынын азыркы таптагы китеп фондусу 200 миңге жеткен. Жылына 700дөн ашык окурманды тейлеп, анын 80%-ын жаштар түзүүдө. Китепкана күнүнө карата уюштурулган иш-чарага студенттер жана бала бакчанын тарбиялануучулары келишти. Учурда китепкана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата атайын даярдыктарды көрүүдө. Ал үчүн атайын бурч ачылып, мында келгендерге кеңири маалыматтар берилүүдө. Белгилей кетсек, облустук китепканага 2012 жылдан тарта кыргыздын 20-кылымдагы чыгаан жазуучусу жана коомдук ишмери, кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун ысымы ыйгарылган.
1902 жылы эң биринчи китепкана ачылган, бул биздин китепкана. Анан бүгүн болсо биз ошо китепкана күнүнө арнап биздин Тынстанов университетинин филология факультетинин студенттерди чакырганбыз. Бул болсо бүгүнкү могул Кара Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгына арналган бүгүнкү. Экинчи эң кичикей биздин бөбөктөрдү садиктин көрүп атасыңар. Бул Мерсика программасы менен да биз иштейбиз. Жаш балдарды ошо асыркы китепке тартуу, ошолордун балдарды өздөрүн школго чейин, бул кичикей 6 жашар балдар, бул мектепке бара турган балдар. Бизде ошо мектептердин баарын китепканаларда центр раннего развития деп коет, ошо балдарды мектепке даярдаганга. Ошон үчүн ушундай ар түрлүү программалар менен иштейбиз. Жалпы билим берүү мектептеринде акыркы коңгуроо кагылып, 2024 жылдагы окуу жылы чоң салтанат менен жыйынтыкталды. Түп районундагы Кең Суу айылында акыркы аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев катышты. Белгилей кетсек, акыркы коңгуроого арналган салтанатта шаардагы бардык мектептерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери катуу көзөмөлдөп мыйзам бузууларга жол бербөө аракеттери көрүлдү. 2024 окуу жылы ийгиликтүү жыйынтыкталып, бардык мектептерде акыркы коңгуроо кагылды. Түп районунун Кең Суу айылындагы бул жылдагы акыркы салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кең Суу айылынын кулуну жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев катышып, бүтүрүүчүлөргө ак жол каалап, келечек муунга туура кесип тандоого чакырып өтүштү. Силерди акыркы коңгуроо салтанаты менен чын дилимден куттуктаймын. Турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Жеке жашооңордун жагымдуу барагына айланган билим уяңардын элеси сапарыңарга дем болсун. Силерди өз балдарынан артык көргөн, турмушта өз ордун тапса экен деп тилек кылып, ак жол каалаган ага эжелериңер билсеңер, силерге жаркын келечекке кеткен жолдун каалгасын ачып беришти. Бул жолдо ийгиликтер менен кыйынчылыктар тең коштогон чоң сыноолор күтөт. Мына ушундай турмуштун даңгыр жолунда өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө салым кошуу менен коом алдында жоопкерчилик алууга даяр болушуңар зарыл. Сиздердин алдыңыздарда мына дагы чоң даңгыр жол, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кесибиңиздерди тандап мына окуу жайына барам деп бүгүнкү күнү уже чечим кабыл ар бириңиздер. Ошол ойлогон ой максаттарыңар, тилеген тилектериңер, ошол ата-энебиз бардыгы ошол балалуу болгондо балабыз жакшы окуп, билимдүү болсо экен, билим алып, жакшы кызмат кылып, мамлекет үчүн эмгек кылса экен деп ар бир ата-эне тилек кылат. Ошол тилектердин бардыгын аткарчы, ошол тилектерге кабыл кылчы сиздер урматтуу бүгүнкү бүтүрүүчүлөр. Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы Кең Суу жалпы билим берүү мектебинде учурда бир нөмөт менен 442 окуучу билим алат. Алардан быйыл 9 классты 40, ал эми 11 классты 2 класстан 34 окуучу аяктады. Бүтүрүүчүлөрдүн катарында окуучунун мыктылары бар. Жакынкы күндөрү таяк тартыш оюну боюнча Адеми Керимкулова Өзбекстандан 3-орунду багындырган. Аябай толкунданып жатам азыркы учурда. Анткени көп убакыттан бери ушул күндү күткөнбүз, ушул тилегибизге жетип, ушул ак школ мектебибизде акыркы коңгуроо салтанаттын аяктап жаткан учурубуз. Мен буга чейин спорт менен машыкканыма жарым жыл убакыт болду. Жарым жыл убакыт ичинде мен 2 жолку Азиянын коло байгесинин ээси болдум. Дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси болдум. Ошол азыркы убакта дүйнөлүк улуттук оюндары боло турган игры кочевник оюнуна бара турган убагыбыз. Ошол убакка, ошол соревнованияга даярданып жатабыз. Ошондой эле салтанатка райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон билим тармагындагы үзүрлүү эмгектенген мугалимдерге, окуучуларга, облустук, райондук жана айыл аймактан ардак грамоталары тапшырылды. Ал эми Түп райондук мамлекеттик администрациясынын атынан видео көзөмөл камераларын орнотууга 320 000 сом акчалай материалдык колдоо көргөзүлдү. Жакшынакай Кең Суу айылында ушундай биздин кыргыз элибизге, кыргызстаныбызга кызмат кылган чыгаан уул кыздардын чыкканы сиздерге дагы бир өзүнчө милдеттерди коюуда. Ошондуктан сиздерге мен терең ишенемин, келечегиңер кең болсун. Келечекте ушул биздин
Түп районунан, Кең Суу айылынан чыган ул кыздарыбыз чыгып, биздин мамлекетибиз үчүн ак кызмат кыла беришсин. Сиздерге дагы бир жолу ак жол. Сегодня вот у наших выпускников начинается такая взрослая жизнь. Они идут в полет. Дай Бог, чтобы ваш полет во благо нашего Кыргызстана был высоким. Дай Бог, каждый из вас нашел себя, выбрал свой путь, во-первых, своего развития, чтобы были счастливы ваши родители, ваши родственники, вашим выбором дальнейшего и трудоустройства, и жизненного пути. Вам хочется пожелать только добра, тепла, мира. Ну и дай Бог, чтобы вы прославляли наш Кыргызстан. Он развивается сейчас динамично. Дай Бог всего вам хорошего и всем вашим близким. Всего доброго. Спасибо. Түп району боюнча быйыл жалпы 717 окуучу окууну аяктады. Ал күнү мектеп айланаларын укук коргоо органынын кызматкерлери катуу көзөмөлдөп, мыйзам бузууларга жол бербөө максатында нөөмөткө турушту. Жазгүл Сатаева, Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Ильич Касейнов, Атайныс көл жаңылыктар кызматы үчүн. Мындай иш-чара Балыкчы шаарындагы дипломат жеке мектебинде дагы салтанат менен коштолду. Эске салсак, Билим берүү министрлиги тарабынан мамлекеттик жана жеке менчик мектептердин директорлоруна акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары ар кандай иш-чараларды уюштурууга жана акча чогултууга тыюу салынган. Балыкчы шаарындагы дипломат жекеменчик мектебинде акыркы коңгуроо салтанаты орун алды. Мектеп мындан 3 жыл мурун ачылып, алгач 36 окуучу менен гана ишмердүүлүгүн баштаган. Бүгүнкү күндө бул билим уясында 100дөн ашуун окуучу тарбияланууда. Бүгүн акыркы коңгуроо майрамы өттү. Жакшы деңгээлде өттү дейм. Балдарыбыз биздин активдүү катышат, бардык майрамдарга активдүү катышат. Таланттуу балдарыбыз. 3 жылдын ичинде биздин мектеп мына азыр балдарыбыз англисче сүйлөп калды. Биздин мугалимдерибиздин максаты ал балдарыбыздын билимин көтөрүп, анан адан тышкары билимден тышкары балдарыбыздын бири-бири менен түзгөн мамилеси, чоңдор менен түзгөн мамилеси. Дипломат деп эмнеге айтабыз? Дипломат деген ар бир ситуациядан өздөрү тилдин жардамы менен чыгыш керек да. Акыркы коңгуроо салтанатына ата-энелер жааматы дагы келишкен. Мугалимдердин зор эмгегине артыкчылыктуу баа берилип, окуучулардын жетишкендиктери жогору бааланды. Классымда 12 бала окуйт, 4-өө отличник, 5-өө ударник болуп чыкты. Бул жылы көптөгөн жетишкендиктерге биз жеттик. Өнөр тай конкурсунан алдыңкы орундарды ээледик. Бул жылы жакшы плодотворный жылдардан бири болду. Мен абдан сыймыктанам ушул жакта иштегениме, окуучуларыма, өзүм окуучуларыма жана алдыда чоң ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөм. Бул мектепте менин кызым окуйт. Рахмат ушул бардык мугалимдерине, директоруна, уюштуруучу жааматтардын бардыгына чоң рахмат. Кызымдын жетишкендиктери алдыда Кудайга шүгүр жакшы. Бул жерде бир гана баланын бүт сабакта отурганда баланын психологторго чейин, логопедтерге чейин катышып, баланын карап эмнесин бул бала сүйлөбөй атат деп ошонун баарына көңүл буруп, ошол балага мамиле кылганын баарын тең каралат экен. Дипломат жекеменчик мектебинде 16 мугалим эмгектенип, билим берүүнүн жаңы ыкмалары колдонулат. Англис тилине артыкчылык берилип, IT багыты боюнча тереңдетилген билим берилет. Билим уясы зирек, таланттуу жана билимге умтулган окуучуларды кабыл алат. Миргүл Жеңишова, Аслабек Саманчиев, Ильич Касейнов, Балыкчы шаары. Ак Суу районунун Жаңарык айылынан чыккан инсандардын өмүр жолу жазылган өмүрү өрнөктүү баатырлар аталышындагы китеп жарыкка чыгып, бет ачары болду. Китептин авторлору 250 нускамада чыккан китеп туурасында сөз кылышып, кийинки муун үчүн бул китептин мааниси зор экендиктерине токтолушту. Теманы Салтанат Керимкул кызы улантат. Кайра топтоп, ар бир жөнүндө өзүнчө бир китеп кылып жазса болот да. Жаңарык айылынын тургуну Ахматбек Акчубаковдун демилгеси менен акын жазуучу Жыргалбек Акматалиев жана Бактыбек Молдалиев тарабынан авторлаш болуп жазылган өмүрү өрнөктүү баатырлар аталышындагы китеп жарыкка чыкты. Жаңарык айылынан чыккан 5 баатыр баяны, алар улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, Баткен коок алаңында жана тынч заманда эрдик кылган ата уулдар баяны, алардын тарыхта калган өрнөктүү издери камтылган.
Бул китепти ушул айылда ушул 5 баатырдын, мисалы үчүн Улуу Ата Мекендик согушка катышкан Жапар Жабаев, Шаршембиев Асан, Райымбеков Абыл, анан Баткен коогалаңына катышкан Эсенбеков Ишеналы, анан Тыш Сабанда баатырлык көрсөткөн Акчубаков Аваз деген ошо баатырлардын ага туугандары өздөрү колдоо көрсөтүшүп чыгарышты да. Тарыхта издери калган баатырлар экен. Себеби дегенде архивдик материалдар бар. Булар туурасында элдин дагы жакшынакай эскерүүлөрү бар. Эл арасында аябагандай согуштан кийин келгенде дагы эл арасында эмгектенишип, анан баягы өздөрүн баягы биз баатырбыз деп мактанган эмес убагында, бирок кылган, жасаган иштеринин баары, эмгектеринин баардыгы ошол аябагандай тарыхта кала турган окуялар менен байланыштуу экен да. Ошолорду киргизип жаздык. Китеп өзү 250 нускама менен жарык көрүп, иш-чарада 5 баатыр баянындагы улуу инсандардын урпактары сөз сүйлөшүп, китептин авторлоруна ыраазычылык билдиришти. Өрнөктүү өмүр да, булардын баарын өрнөктүү өмүр. Биздин келечек муундарды тарбияладагы булардын эрдиктери ушулорго мындай бир үлгү болот деп эсептейбиз да. Биз көп эле материалдарын бердик, бирок бизге белгисиз, мындай элге белгисиз болгону менен могул Акчубаков Ахматбек деген биздин айылдын тургуну ошол тегерек четтеги айылдардан элдерден угуп ушул самолет атып түшүргөнүн, жана тил кармап келгенин, анан бир топ эрдиктерди көрсөткөнүн ошол иликтеп ошол киши алып чыкты да. Мындан 1 жыл мурун баатыр жок эл болбойт дейт. Ошол эки оюма келди дагы, эмне кылам деп эме кылып туруп, анан бул Акматали Жыргал деген жигитке кезип түшүндүрүп андай кылсам, бүт маалыматтар керек, архивдер керек. Мындай мен жаза албайм деп. Анан бул архивдерди жыйнаш аябай оор экен. Биздин айыл ур эмес экен. Биздин айылда 5 баатыр бар экен. Улуу Ата Мекендик согуштун 3-өө, Баткен коогалаңында дагы, анан Тыш замандын баатыры да бар экен. Ошол бул документтерди жыйнаш оңой отурган жок. Ар бир эл менен кеңешип, андай кылып, анан бул көз өткөндөрдү китепке чыгарыш аябай оор эле болот экен. Рахмат Жыргалбегине. Анан элге рахмат. Өткөн жашоодо турмуш өтөп, бирок кийинки мезгилдерде алардын аты өчүп бараткандыгын айыл тургундары көтөрүп чыгышып, кийинки жаш муундарга түбөлүк из калтыра тургандай өчпөс эмгек калтырышты. Эми алдыда жаштарга дагы жүктөлгөн жүк, алардын аталардын басып өткөн жолдорун өчүрбөй дагы иликтеп, тарых барактарынан таап, элге калтыруу максаты болду. Салтанат Керимкул кызы, Турганбек Жунушалиев, Илиш Касаенов, Ысыкөл жаңылыктарына. Кыргызстандын бийик тоолуу, алыскы жана барууга кыйын шарттарда жайгашкан калктуу конуштарынын тизмесин инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеген бул комиссия 1990-жылдары бекитилген тизмелерге тактоо жана толуктоо киргизүү үчүн жерлерде болушуп, 1 жылдан бери өлчөө иштери жүрүүдө. Бул жолу аталган комиссия Түп районунун Шат айылында болушту. Кененирээк кабарчыбыздын материалы. Азыр бул жерден ченелип, анан шаарга барганда дагы эсептелет, такталат, анан жыйынтыктар ошол жактан билинет да. Бийик тоолуу, шарты катал аймактарда жашагандарга пенсияга эрте чыгуу, айлыгына акча кошуп берүү, кошумча төлөмдөр өңдүү айрым жеңилдиктер каралган. 1990-жылдары бекитилген тизмелерге тактоо жана толуктоо киргизүү үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сунуш пикирлер айтылып, атайын комиссия түзүлгөн. Түп районунун Шат айылына келип, бийик тоолуу аймагына киргизебиз деп ошол өкмөткө дагы сунуш кылдым эле. Айылдын башында турабыз, ошо мына бүгүн өлчөп, картография өздөрүнүн спутник менен өлчөп атат. Ошол айылды канча бийиктикте турат, ошол тоолуу, бийик тоолуу аймакка киреби кирбейби өлчөп атабыз.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеген бул комиссияга жогорку кеңештеги бардык фракциялардын, тиешелүү мамлекеттик мекеме органдардын өкүлдөрү жана Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары өлкөнүн бардык аймактарында бир жылдан бери өлчөө иштерин жүргүзүп келишүүдө. 90 жылдары, акыркысы 2006-2007 жылдары бийик тоолуу, алыскы, жанагындай жетүүгө кыйын баягыдай труднодоступный район айылдардын тизмесин кайра ревизия кылып чыгып атабыз, тактап атабыз. Ал боюнча мындай иштер жүрүп, ушул жерлерде атайын комиссия барып, картография, айыл чарба, тоо кен министрликтер ошонун бардыгын ошол комиссия менен, албетте эмгек социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилигинде ушундай чоң бир комиссия, бир канча жумушчу иш топторлору ушундай ишин улантты. Бүгүн болсо ушул Түп районунда биздин фракция жетекчи, депутаттык топ жетекчи депутат Акылбек Тогузбаевич Түмөнбаевдин коштоосунда ошондой бир атайын ушул комиссиянын дагы бир өлчөм иштерин жүргүзүү. Бүгүнкү күндө илимий изилдөөлөргө таянып, эл аралык сунуштамаларды жана колдонмолорду эске алуу менен бийик тоолуу калктуу конуштарга деңиз деңгээлинен 2000 метрден жогору жайгашкан калктуу конуштарды гана киргизүү сунушу талкууга алынууда. Кандай болгон күндө дагы бардык өзгөрүүлөр этап менен жүргүзүлөөрүн комиссия мүчөлөрү билдиришти. Мерим Субакунова, Нуржан Урманбетов, Илич Касейнов, Атайынскөл маалымат кызматы үчүн Түп районунан. Президент Садыр Жапаров Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө жарлыгынын негизинде жана 29 май куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 32 жылдыгына карата Каракол шаарында мамлекеттик деңгээлдеги концерттик иш-чара өттү. Ага Борбордук армия үйү жана Коргоо министрлигинин куралдуу күчтөрүнүн атайын оркестри, ошондой эле регионалдык армия үйүнүн чыгармачылык жааматы, Кыргыз Республикасынын артисттери патриоттук дем берген музыкалык чыгармаларын орундатып, оркестрдин коштоосунда келгендерге мыкты маанай тартуулашты. Аталган концерт Кыргыз Республикасынын 7 дубанында коюлуп жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен Кара-Кыргыз автономдук облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнүн 32 жылдыгына карата Коргоо министрлигинин Борбордук армия үйү жана ошондой эле атайын көргөзмөлүү аскердик оркестри жана Түштүк патша оперативдик командачылыгынын регионалдык армия үйүнүн чыгармачылык жамааты Кыргыз Республикасынын 7 облусунда чоң программада концерт менен көчмө концертин уюштуруп келип атат. Бул нерсени демилгени Коргоо министринин буйругунун негизинде уюштурулду. Буйруса бүгүнкү коюлуп жаткан концертибиз бул 3-чү концерт. Мындан мурун Талас облусунда, андан кийин Нарын облусунда, бүгүн Кудай буйруса ушул Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында өткөрүп жатабыз. Мындан аркысы Баткен, Ош, Жалал Абад жана 29 май борборубуз Бишкек шаарында өтмөкчү. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктарга назар салдыңыздар. УТРК Ысык-Көл өз көрсөтүүлөрүн улантат. Саламатта туруңуздар.